Саламатсыздарбы, кезектеги маанилүү маек өзү эфирде. Бүгүн бизде конокто Жогорку Кеңештин депутаты Мавлянова Махабат Эргешовна. Биз менен болуңуздар. Саламатсызбы, Махабат айым, студиябызга куш келиптирсиз. Мына биздин акыркы учурларда эл өкүлдөрүн шайлаганда биздин айымдардан, аялдардан депутаттар көбүрөөк келип жатат. Мен ойлойм, аял бар жерде, ал жерде бир мээримдүүлүк, элдин көйгөйүнө көбүрөөк көңүл буруу жактары, мугалим, врач аялдарга да көбүрөөк көңүл буруу жактары болот деп. Мына сиз мисалы үчүн буга чейин бизнес менен алектенип келгенсиз. Ал бизнестин өзүнүн бир азыраак кыскача бир чөйрөсү болот. Ал эми эл өкүлү болуп келгенде мында жалпы кыргыз элинде, жалпы кыргыз аялдарында эмне маселелер, эмне көйгөйлөр бар, өз көзүңүз менен көрүп турасыз. Ошол бизнесмен болгон учур менен бүгүнкү эл өкүлү болгондо эмне айырмачылыкты байкадыңыз? Саламатсызбы. Туура белгилеп кеттиңиз. Чындыгында ошол бизнес чөйрөсүндө бул аябай мындай тар чөйрө да. Бул көп маселелерге, көп маалыматтарга ээ боло албайсың да. Бул мамлекеттик ушул өзгөчө депутаттык ушул ишмердүүлүктө бул аябай мындай бүт маалымат, бүт Кыргызстандагы кандай гана маселелер болбосун, бүт баары алаканга салгандай баары көрүнүп турат да. Кайсы тармак болбосун бизге жарандар кайрылат да. Ар бир жарандын көйгөйүн чечкенге аракеттенип ошол тармакка сүңгүп кирип кеткенде тим эле жумуш ушундай көбөйүп кетет да. Туура айттыңыз, чындыгында аялдар, биз аялдардын жүрөгү башкача сезебиз. Аялдар себеби энебиз биринчи. Биздеги мээрим эркектерде болбойт. Ошондуктан биз көбүнчөсү ушу балдар, өзгөчө аялдардын укугу тууралуу маселелер көп көтөрүлөт. Жана анын ичинде өзгөчө жанагы ата энеси жок калган, көзөмөлү жок калган ушу балдардын тагдыры, алардын жашоо шарты, алардын турмуштагы орду, ошол мектеп интернат бүткөндөн кийинки андан аркы жашоодогу, турмуштагы андан аркы тагдыры кандай, ошол маселелер боюнча биз чындыгында социалдык маселелерди көбүрөөк көтөрөбүз да. Анын Жогорку Кеңеште, анын үстүнө ошол социалдык комитетте аялдар 90% аялдардан турат да, көбүнчөсү аялдар ошол жакта. Көп учурда, мисалы, кечээ эле болуп өткөн окуяга көңүл бурсак, ТЭЦ маселеси боюнча ошондо бир топ кочейин биздин жарандар жылуулук жок калышты, кыштын абдан ызгары болчу. Ошол учурда да ушу аялдардан сиз баш болуп, аябай камтама болуп, үйдөгү энелер, кичинекей балдар менен эмне болду деген маселелерди козгоп турдуңуздар. Ошо ТЭЦ маселеси боюнча сиздин эл өкүлү катары көз карашыңыз кандай? Бул маселе аягына чыгабы же адаттагыдай эле ызы чууп, анан кийин акырындап басылып, изи сууп кетеби? ТЭЦ маселеси боюнча баарыңыздар эми угуп атасыздар, бул жакта аябай чоң коррупциянын башы чыгып турат. Башка мамлекеттерде болгон ушундай долбоорлордун айырмасы менен бизде айырмасы ошол акчасынын айырмасы абдан чоң. Мына Алматыда, Казакстанда деп мисал келтирип кетсек, Алматы шаарында ушул биздикиндей эле көлөмдөгү ушундай жылуулук берүүчү магистрал ремонттолгондо 100 миллион тегерек эле кеткен да. Ал эми ошол эле кезде жапжаңы ТЭЦти куруу үчүн долбоорго Тажикстанда 249 миллион доллар кеткен. Эми ошол эле фактылар, цифралар ошолорго далилдеп турат да, коррупциянын бар экендиги. Эми биз чоң үмүттөбүз, ушунун аягына чыгуу керек. Азыр депутаттык комиссия иштеп жатат бул үстүндө. Ал жерде эми баарыңыздар уктуңуздар кандай аябай баасы, өз баасынан аябай жогору баада көп майда барат нерселер деле, жанагы камеранын баасы, плавсогубцунун баасы кандай кымбат келген. Тажикстанга салыштырмалуу бизде 1,5 эсе көп акча жумшалса деле эчтеке жаңыланбай, эч нерсе ордунда жок болуп чыкты. Эми ошол жерде ТЭЦтин мурдагы директорунун айтуусу боюнча, ал биздин ушул көлөм 100 миллиондун тегерегинде ремонттолуп бүтүш керек экен да, модернизация болуп. Албетте аябай кейиштүү нерсе ушундай акча, ушундай кош көңүлдүк менен. Ошол эле кезде мынакей биздин капиталдык салымдар беренеси боюнча
мектептердин ремонттору, ооруканалардын ремонтторуна ашып кетсе, мына быйылкы жылы дагы 3 миллиарддын тегериги акча каралып атат да. Мына бекитилген бюджеттен 3 миллиард эле акча каралып атат. Ал жактагы эми ошончо жөн эле асманга сапырылган акчаны караганда албетте жүрөгү ооруйт. Ошол акчаны эгерде туура пайдаланып, техникалык, экономикалык негиздемеси алдын ала болуп, жанагы сметалык долбоорлоочу документациясы болгондо, мүмкүн ошол акчаны биз туура жакка пайдаланырбыз. Канча биздин ошо балдардын, аялдардын үй бүлөнүн социалдык маселелери чечилип калмак да. Негизи Кыргызстан боюнча жалпы ошол социалдык мекемелерди ремонттоо үчүн 10 миллиарддын тегерегиде акча керек экен да. 10 миллиард сом. Бирок ошол чечилбей, мына канча жылдан бери негизи эле көтөрүлчү маселе ушул маселе да. Мисалы ушул бизде Кыргызстанда качандыр болсун коррупция боюнча иш козгосо же коррупция боюнча сөз болсо, ошол жерде биздин эркектердин, кыргыз жигиттеринин башы сөз жок көрүнөт. Ошолор ошол коррупцияга же болбосо элдин казынасына, элдин ошол ырыс-кызына кол салгандыгы байкалат. Алардан айырмаланып, бизде бир нече сизге окшогон аялдар бар. Өздөрү аял башы менен жеке бизнес кылып, маңдай тер, агем-кеги менен акча таап, үй бүлөсүн багып, ошондой эле дагы бир кем каржыга муктаж болгон, ошол бир финансылык жактан же болбосо күнүмдүк жашоосуна муктаж болгон биздин жарандарыбызга жардам берген учурлар байкалат. Эмне үчүн ушу көп учурда эркектер ушу оңой акча тапканга аракет кылат дагы, ал эми аялдар сизде болуп, ушул бир көп жылдардын түшүмүн берсе дагы аздан баштап андан кийин көп нерселерди бүтүрүп сизде болгон ийгиликке жетишет. Буга сиздин оюңуз кандай? Эми аял, эркек деп мен бөлгүм келбейт. Жакшы адам, жаман адам деп биз бөлсөк болот да. Бул адамдын тарбиясына, аял болобу, киши болобу, аялдардын деле коррупцияга малынгандар жок эмес да. Эмнеге эркектер көбүнчөсү ушу сиз айткандай башы чыгып калып атат дегениңиз, себеби мамлекеттик органдардын жетекчилери 95% эркектер. Ошондуктан ошого байланыштуу гана эркектер көбүнчөсү ошо мамлекеттик деңгээлдеги көп маселелерде чечим кабыл алууда эркектер аралашып жатпайбы? Аялдар болсо ал жакта аз болгондуктан аялдардын коррупцияга малынган фактылар азыраак болот да. Анан мен мындай ушу айтканыңызга мен каршымын. Эми аялдар, эми чындыгында аялдар бир аз мындай коркогураак болушат, дейри табигатынан. Мындай Чечкиндүү кабыл ала алышпайт, мындай көбүрөөк эми коррупцияга негизден алганда ошо коррупцияга азыраак малынат, бирок эми азыраак пайызда десе болот да. Мен негизи эле аял эркек болгон үчүн ушундай деп айтканга туура эмес. Ошондуктан мен ойлойм, эркектер деле канча ошо өзүнүн минети менен жетишип, ийгиликке канча кайрымдуулук кылгандар, жардам бергендер, ушуну аябай эле алар деле көп. Эми бөлгүм келбейт чын айткандачы мен. Ушул жогорку кеңеште көпчүлүк учурда, мисалы үчүн, ушундай бир ишканаларга акча алуу же болбосо бирөөнүн жеке кызыкчылыгына тартылган бир нерселерди жасоодо депутаттарды акчага сатып алып добуш бердиртет деген эл арасында бир сөздөр бар да. Ушуну чындыгында эле кандай мааниде карайсыздар? Бул жалганбы же анча-мынча чындыгы барбы? Элдин көзү ушу эл өкүлдөрүнө түз болуш үчүн алар чындыкты билиш керек да. Сиздин көз карашыңыз боюнча кандай? Мен жеке өзүм ушул депутат болуп парламентке келгениме 3-жылдын жүзү болуп атат. 3-жыл аяктайт быйылкы жылы буюрса. Ушу 3 жылдан бери биз канча мыйзам долбоорлорун карап атабыз. Маанилүү ал жакта долбоорлор бар. Жөнөкөй өзгөртүүлөр кирет. Анын мен ушу могу тыйынды алып анан жасап кой дегенге мен колумду жүрөгүмө коюп туруп айтат элем, андай мен көргөн жокмун, билген жокмун, уккан жокмун. Андай болгон жок. Мүмкүн бул элдердин жөнөкөй эле күмөнүдүр. Ал эми эл өкүлдөрүнүн арасында мындай мен эми бирөө үчүн жооп бере албаймын. Мен өзүм жеке айтам, 100% андай мен көргөн жокмун. Болгон жок, Анда биз Махабат айым, андан кийин биз ушул көрүүчүлөрүбүздөн келген суроолордун арасында сиз көпчүлүк учурда социалдык жардамдарды көп берет экенсиз да, ошол деген муктаждарга жана укугу чектелген биздин жарандарга. Эмне үчүн сиз фонд түзбөйсүз дейт? Бир ушундай кайрымдуулук сыяктуу фонд түзүп, ошонун аркасы менен сиздин фондуңуздун арты менен жардам алган биздин муктаж адамдар жөнүндө коомчулук билбейт. Сиз дайыма жардамды жашыруун бересиз дейт. Буга сиздин жеке пикириңиз? Мен өзүм жетектеген жети казына деген ушу кайрымдуулук фондум бар. Бирок ал жерде биз мындай
профессионал кишилерди жалдап алган жокмун да. Ал жака эгерде биз мындай ошол кайрымдуулук иштерине дагы кененирээк кылып, дагы башка спонсорлорду өзүнө чакырып, ошол фонд өнүктүрүп, дагы анын мүмкүнчүлүктөрүн дагы кеңейткенге адис алган жокмун да. Ошол мүмкүн кемчилик болуп аткандыр. Мен ошол фондум аркылуу өзүм гана канча жардам көрсөм, ошол аркылуу көрсөтөм да, өзүмдүн колумдан келишинче. Анан кошумча сырттан бир дагы ушул азыр ойлор келип, пландар түзүлүп атат. Ошо сырттан дагы биз бир дүйнө жүзүндө канча ушундай фонддор болсо, баарына кат жаздык да бир кездечи, бирок мындай оң жооп алган жокпуз да. Анан ошондон кийин мен колум сууп, андан көрө ошо өзүмдүн колумдан келгенин жасай берейинчи деп ошо жасап жатам да. Бирок көпчүлүк учурда айтпайсыз сиз берген жардамыңызды. Эми анын баарын эле айтканда кажети эле жок болуш керек. Эми кээ бирөөнү айтыш керек, себеби баягы бизде жакшы нерсе дагы, жаман нерсе дагы жугуштуу болуп атпайбы? Анан жаман ушундай жакшылык кылгандарды, кайрымдуулукка көбүрөөк мамиле бөлгөндү мындай жакшы бир өнөкөт катары деп элге жайылса, бул дагы жакшы да. Мисалы биз бирибиз көрүп жасаганын жакшы көрөбүз да. Ошондуктан бул дагы бир чет жакшы нерсе айтып, көрсөтүп, анан баарын эле мындай айтканга деле мындай убакытта болбой калат да кээдечи. Негизи эми мына Америкада, Европа өлкөлөрүндө бул жаштар арасында өзгөчө бүт эле калктын катмарында ошол кайрымдуулукка убакыт бөлүү бул өзгөчө бир маанилүү маселе. Бизде баягы бир ошол майыптардын күнү же балдардын күнү же бул кандайдыр бир айырылуу катмарынын бир майрамдоочу күнү болгондо гана ошол күндөн кийинки, ошол жылдан кийинки күнгө чейин деле ошол кезде эле гана басымдуу башкача жардам беребиз дагы, көңүл бурабыз дагы. Андан башка убакта баягы күндөлүк турмуштан, күндөлүк жумуштан алаксып, алагды болуп, анан көп маани бербейбиз да. Бирок жакшы азыркы күндө ушундай фонддор аябай көп жаштар арасында. Кээ бир жарандарыбыз өмүр бою ошону өмүрүн арнап фонд түзүп, акча таап, ошону жумшагандагы көрүнүштөр абдан көбөйүп атат да. Бул дагы абдан кубандырат. Ошондой балдардын, жетим балдардын өзгөчө жашоосу башка адамдар үчүн башка адамдар кайдыгер карабайт деген бул абдан көрүнүштөр жакшы көрүнүч. Эми негизи мен азыркы күндө негизи ушул кайрымдуулук боюнча көтөргөн негизги маселелердин бири бул жанакы социалдык, стационардык мекемелердеги биздин картаңдарыбыз жана өзгөчө көзөмөлү жок калган балдарыбыз, жана жетим балдардын, жана кичинекей ыңгыркай балдардын тагдыры өзгөчө мени мындай тынчсыздандырат да, жүрөгүмдү оорутат. Себеби мен көп жолу мындай пресс-служба жок эле өзүм барып жаттым текшерүүгө. Барганда мен аябай көп фактыларды көрүп жаттым да. Тиги кухняларында тамак ашы ошо мамлекеттен чегерилип берилген суммага ылайыктуу ошончо көлөмдөгү көп убакта продуктларды көрбөй калдым да. Азыр эми ошо башында барганда ойлойм, ошол кезде мындай видеого тартып, сүрөт тартып алсам болмок экен депчи. Андан кийин мен бир топ ошол мекеменин тиешелүү министрликке, ошол мекемени контролдуу жүргүзүүчү органдарга кайрылып атып, бир аз мындай жылыш болуп атат да, тамактар өзгөрүлүп. Биз бир нече ошол пресс-служба менен барып, телевидениеге чыгардык өзүбүздүн парламент сабактарынын алкагында. Ошондон кийин мен жанагы ар кандай маселелерди көтөрдүм. Ошондон кийин мен балдарымды жана жардамчыларымды жиберем да, барып мен жокто деле барып көрүп, сүрөткө тартып келе деп. Ошондо аябай өзгөрүш чоң болду да. Ошол эле суммага биз аябай сонун эле толук кандуу жакшы тамактандырсак болот экен да. Анан өзүм деле специалисттерди алып туруп, эми ошол мамлекет бөлгөн акчага кандай тамак жасай алабыз, кандай сапатта деп ушуну терең изилдеп аракет кылып жатам. Андан сырткары 2014 жылы жаңы мыйзам кабыл алынган. Ал попечительский көзөмөлдөөчү орган, ошол түзөн-түз социалдык стационардык мекемелердин алдында көзөмөлдөөчү орган түзүү боюнча мыйзам базасы түзүлгөн, закон кабыл алынган. Бирок ошол 8 жылдын жүзү болуп атат, бирок ошол көзөмөлдөөчү орган түзүлө элек. 50% көпчүлүгүндө. Ал сөз үстүндө эле калып калды. Бул деген сөз, бул аябай өзүн өзү контролдоочу жакшы бир түзүлгөн да система. Ошол жана биздин кош көңүл кайдыгер эмес жарандарыбыз
ошол мекемелерге биз текшерсек, карасак, складтарына тим эле потологу чейин толтура бүт ошо балдарга, карларга керектүү бүт баарын тим эле жыйып салган да, толтурачы. Бирок ошону ошол жердин жетекчилери ошолорго колдонуп жатабы, берип жатышабы, пайдаланып жатышабы, ошол чоң маселе. Экинчи, мамлекеттен бөлүнгөн ошол акча, бюджеттен кеткен акча туура пайдаланып жатабы деген текшерүү эч кандай жок экен да. болгон эмес. Болбойт экен. Бул министрликтер өздөрү текшерет экен, бирок ал жерде дагы бир мындай бир аз немелер болуп атат, сөздөр болуп атат. Ошол жакта иштегендердин кээ бири өздөрү ошолор менен байланышкан деген сөздөр болуп атат да. Ошону биз аягына чыкканга аракет кылабыз, депутаттар. Анан ошо көзөмөлдөөчү органдын негизги, советтин негизги ошо функциясы азыр мен өзгөртүү ошол мыйзамга киргизип жатам. Буюрса, ишке ашса, ошонун жер-жерге барып, мен бүт ушуну ишке ашырууга аракет кылам да, бүт күчүмдү жумшайм. Ал деген ошол көзөмөлдөөчү жанагы спонсорлор болобу, же бизнес сферасынан болобу, жаштар, студенттердин мекемелеринен ар кандай каалагандар кирет дагы. Алар түздөн түз биз депутаттар каалаган убакта айтпай туруп барабыз да. Айтып барсаңыз өзүңүз билесиз, баарын дайындап, жасап күтүп алышат. Айтпай барган ошо эскертүү бербей барчу орган болот да. Ошондо булар күнү түнү 24 саат бүт баарын мамлекет койгон талаптардын негизинде иш алып барганга бул абдан жакшы, өзүн өзү көзөмөлдөөчү бир система пайда болуп калат да. Бул жакшы нерсе экен. Эгерде бул ишке ашса, чындыгында эле ошол биздин жанагы бүгүн карылар үйүбүз, жетимдер үйүбүзгө бир жакшыраак көңүл бурунса, бул ишиңиз, оюңуз ишке ашса абдан жакшы нерсе экен. Андан кийинки менин суроом, мына сизге белгилүү, аялдар көбүнчө элет жеринен келген студент кыздарыбыз шаарга келишет, контракт менен окуга өтүшөт, контрактты төлөй албай кыйналат, айла кайра барайын десе элден намыстанат, же болбосо ата энесинен уялат. Ошол абалдан чыгыш үчүн бул чындык нерсе, көпчүлүк учурда жаман нерселерге барып, акчасы көбүрөөк болгон бирөөлөргө барып жалданып иштеп, же болбосо дагы бир жаман жолдорго барган учурларды биз жок деп айта албайбыз, көп. Эмне үчүн сиз деген ушул өзүнчө бир жана тренинг сыяктуу бир курс ачып, биздин ушу айылдан келген кыздар бизнести эмнеден баштаса болот, же болбосо кантип ошол таза акча таап иштеп кетсе болот. Сиз деле бир дароо эле сизге деген бир миллионду алып келип колуңузга бирөө берип койгон жок да, сиз кичинекейден баштап келип бүгүн ушундай өнүктүрүп отурасыз. Ошол жака бир жакшы жака тарбиялап кыздарыбызды именно ушу бизнес тармагындагы айым кылып, өзүн келечекте тарбиялап, жакшы жолдо жүрө турган жагынан эмне үчүн сабак өтпөйсүз? Биз эми жанагы айтып кеткендей, биздин жумушубуз мындай билинбеген аябай көп бизде жумуш. Анан биз айткандагы жакшы нерсе, биз өзүбүздүн ошо тажрыйбабызды, басып өткөн жолубузду ошол жок нерседен бар кылып жасап, ак эмгек менен, мээнет тер менен бир турмушта жакшы орунду ээлеп алууну үлгү катары студенттер менен, мектеп окуучулары менен биз байма бай жолугушуп, ошону жолугуш өткөрүп айтып берип турабыз да, кызыккан суроолор болсо жооп берип. Анан жанагы ЖИА деп ассоциация бар эмеспи, ошол жактан дагы айымдар бар, аялдардын өзүнүн бир группасы бар ошол жакта. Ошолор дагы ошо бат-баттан кыздарды чогултуп, биздин каалаган аялдарды, каалаган инсандарды кимди көргүсү келсе, ошолор менен жолугушту уюштуруп беришет да. Сиз айткандай эми мындай системалык түрдө тренинг өткөн үчүн менимче бир жакшы педагогикалык бир тажрыйбасы бар кишилерди алып келип уюштурса болот, албетте. Эми бул биздин эми салымыбыз болсун деп атасыз, аз болсо дагы бир кичинекей бир коомду дагы өзгөртсөк депчи. Албетте бул маселени негизи бүт Кыргызстан боюнча мамлекеттин деңгээлинде көтөрүш керек. Азыркы күндө ыйман маселеси, ички дүйнөнүн жардылыгы, баягы биринчи орунда эле ошо байлык, бийлик, андан башка баягы адамгерчилик, жогорку адамгерчилик деген сөздөр акыркы орунда калып кетти да. Анан биз балдарыбызга туура эмес тарбия берип, керек болсо ошол жаш ата-энелерибиз, жаш ата-энелер болуп атпайбы, тиги эми эле алар да керек болсо балдарына туура эмес тарбия берип жатпайбы, аларды
жанакы өкмөттүн 40 кадамына мен айтар элем, ошо биринчи кадам кылып мамлекетибиздеги ошо жарандарыбыздын ыйман тарбиясын күчөтүү боюнча биринчи кадамын койбосок, биз канча экономика өнүксөк дагы биз улуттук баалуулуктарыбызды баягы кандай гана биздин илгерти каныбызга сиңип калган баягы улууну биз жаш кезибизде эркекти тикке карап сүйлөчү эмеспиз да. Билесиз, тарбиябызда мындай уялчубуз болбойт. Астынан өстүнө басып өтчү эмеспиз. Ошондой аябай катуу тарбияда өскөнбүз да биз. Анан ошол биздин баягы маданиятыбыздын өзгөчөлүктөрү унутулуп баратат да. Биз жанакы демократия деген демек ушундай турбайбы? Кыскача ачык жан кийинип алып, анан өзүнүн улуулары менен деле акыя айтышып, алардын деле сөзүн укпай, ата энесин укпай, демократия ушул турбайбы? Анан жетишкендик, заманбап, технологиянын өнүккөнү ушул турбайбы деп эле биз баягы өзүнүн баягы чыныгы ички улуттук баалуулугубузду унутуп баратабыз да. Бул биз үчүн абдан чоң, бул жаман нерсе болуп чыгат бир аздан кийинчи. Мына бизде эми биздин аябай жакшы бир дагы биздин жакшы нерсебиз бул жанакы нике менен кыздарды берип жүргөнбүз, туурабы? Жалаң ушундай бир таза нерселерибиз болгондо, азыркы күндө телевизорду көрүп, интернетти көрүп деле жаш кыздардын түшүнбөй эле булар гражданский брак болсо болот турбайбы, анан мындай дегенди кээде бир жаш кыздар берсе таң калып каласың да. Ушунчалык интернеттин бизге тескери зыяны аябай тийип атат депчи. Биз ушул жаш кыздарыбызды, балдарыбызды туура жакка тарбиялап, азыр сактап калсак, кийин абдан кыйын болот. Жаңы поколение келгенде абдан кеч болуп калат да. Мынакей өзүм мисал катары айтып берсем, жанакы Ли Хуан Ю жазып бүт сүйлөгөн сөздөрүнөн топтолгон бир топтомо китеп бар да, китеби бар Ли Хуан Ю. 3-чү өлкөдөн 1-чи өлкөгө дейин. Сингапурдун президенти. Сингапурдун лидери, журттун атасы деп коюшат алар, лидери, Сингапурдун мурдагы премьер-министри. Ошол киши айтат да, ошо бир эмесинде бизге интернет экономикага абдан керек. Биз эгер экономикага интернетти туура колдонбосок, биз эң акыркы артта калган мамлекет болобуз. Бирок ошол эле учурда биз өзүбүздүн баягы улуттук баалуулук, баягы кыздарга кыр күйдөн кысуу деп бизде деп коет эмес, кыргызда. Ошол нерселерди катуу кармабасак дейт, биз анда могу экономикабыздын бизге бир эме тете эмес дейт да, пайдасы жок дейт да. Биз ушул жактарын абдан катуу маселени көтөрүшүбүз керек. Мектепте, институттарда, андан сырткары жанакы биздин жаш ата энелерди окутуу дагы керек болсочу, бир эле студенттерди, окуучу балдарды эмес, аларды дагы ошо ата энелерди ошол мектептерге уюштуруп, окуу курстарын ыймандуу болууга тарбияга чакырышыбыз керек, жана тарбиялашыбыз керек да. Биринчи маселе мен үчүн ошол биринчи орунда турат да. Ыймандуулук да. Мындан келди биз канчалык экономика жактан же башкабыздан байыбайлы, өсүп өнбөйлү, эгерде биздин жарандарыбыздын кыргыз улутунун ички дүйнөсүндө ыймандуулук болбосо, анда бизде өнүгүү болбойт деген маселе. Мен да ойлойм, байыбайбыз деген бул абдан эле туура. Анткени башка өлкөлөрдү көрүп жатпайбызбы, канчалык бай, чоң держава болгонуна карабай, улуттун ичинде ынтымак жок, же болбосо ошол элдин аялдары бузулуп кеткен болсо, кийин ал жакшы нерсеге алып келбей жатат. Маегиңизге чоң рахмат, Махабат айым. Мына абдан кызыктуу маек болду окшойт. Анткени сиз экөөбүздүн маегибизде биз деген келечектеги энелердин тагдыры, биздин улуттун тагдыры. Айтып коет эмеспи, улуттун энесинин ден соолугу сак болсо, улуттун да ден соолугу сак болот деп. Ошол бир жакшы теманы козгодук. Мен ойлойм, бул сөз боюнча калбай, сиз башында туруп, бул сөздүн бир нече темалары ишке ашат деген ойдомун. Мындан ары дагы маанилүү маектериңиз болсо, биздин студияга келип, эл менен кабарлашып туруңуз. Маегиңизге дагы бир жолу чоң рахмат. Рахмат. Ушуну менен маанилүү маегибиз соңуна чыкты. Сиздерге бүгүн Жогорку Кеңештин депутаты Мавлянова Махабат Эргешовна келип маек куруп берди. Берүүнү мен Үмүт Мукамбетова алып бардым. Кайрадан кездешкенче саламатта болуңуздар.